эне мээрими күндү дагы эритүүгө кудурети жетет. Биз балдар энебиз үчүн канчалык деңгээлде кам көрүүдөбүз? Биз үчүн энелердин баркы канчалык? Мына ушул суроолорго замандаштарыбыздын оюн билүүгө ашыгып көрдүк. Акыркы жолучу апаңа кандай белек кылың эле? Акыркы жолу апама не койгам, мен шампунь чыктым, парфюмерия подарок эткем. Жакында эле гүл белек кылдым. Мен азыр белек кылайын деп жатам, косметикалык каражаттарды. Ошол мен апама духовка тартып алгам. Акча бергем, ошол да башка. Акча өзүңүз алып алың депчи. Эсимде мурда жылы настольный баягы офисный баягы офисный комплект бергем. Ручка, болмосо баягы полочкалар мененчи. Кандай аялдар бейишке татыктуу деген китеп подарка кылгам. Ошол бойдон бере элекмин. Алтын шакек сөкөсү менен. Гүл бергем. Күн болсо апаңа мен сизди жакшы көрөм деп бир чалып койбойсуң. Апа, мен сизди жакшы көрөм, майрамыңыз менен. Мен сизди жакшы көрөм, майрамыңыз менен. Апа, мен сизди жакшы көрөм, апа. Аша жакшы, ден соолукта болуң. Тынч болуң, апа. Апа, мен сизди жакшы көрөм, жана майрамыңыз менен. Телефон бар. Алло, апа. Мен сизди жакшы көрөмүн. Рахмат. Мен сизди чын жүрөктөн аябай жакшы көрөм. Мен сизге чын ден соолук, өзүн өмүр каалаймын. Бар болуңуз, апа. Мынакей урматтуу замандаш, энелерге болгон мамилебиз мына ушундай экенине далил болдук. Эмнеси болсо дагы алтындай болгон апаларыбыз ар дайым бар болсун. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Таңдыруу программасы үчүн.